Instagram'dagi миллионер жылдыздар кимдер? Самара Каримова. Эске салсак, Кыргызстанда биринчи жолу миллионер аталган Instagram колдонуучусу бул Самара Каримова. Ал башкалардан айырмаланып, эң алгачкы миллионер болгондугун майлап, жакындарына, чыгармачылыктагы сапарлаштарына, көрөрмандарына атайын сый тамак берген. Учурда анын катталуучуларынын саны 1.800.000 адамга жетти. Анжелика. Самара Каримовадан кийин көп өтпөй эле кыргыз эстрадасынын өкүлдөрү экинчи миллионер айымга куттуктоолорун жаадырып башташкан. Ал ар иштимаий чыгара аткарган ырчы айым Анжелика. Ырчы учурда бир гана ырчылыгы менен таанылбастан алып баруучу, ишкер айым, саякаттоочу, блогер жана муктаждарга кол сунган боорукер айым катарда таанылып келет. Учурда ырчынын 1.600.000 ашуун катталуучулары бар. Асел Кадырбекова. Асел чыгармачылыгы, жеке турмушу, ийгилик сырлары менен тынымсыз көрөрмандары менен бөлүшүп турат. Катталуучуларынын саны учурда 1.600.000 ашты. Элдана Сатыбалдиева. Жаштар арасында өзгөчө популярдуу блогер Элдана Сатыбалдиева. Элдана эл Инстаграмды жакшы түшүнө электе эле эң көп катталуучу топтогондордун башында турчу. Өзгөчө стили, вайындары, ийгилик сырлары менен тынымсыз бөлүшүп турат. Элдананын баракчасы аркылуу да көптөгөн компаниялар өз өндүрүштөрүн жарнамалап турушат. Эмил Эсеналиев. Жакында эле миллионерлердин катарына тамашачы, куудул, актер, блогер Эмил Эсеналиев да кошулду. Эмил кыскача тамашалуу видеолору, ийгилик сырлары менен тынымсыз бөлүшүп турат. Instagram Эмил үчүн ийгиликтүү киреше булагы экендигин анын тынымсыз жарнамалык роликтеринен, тамашалуу вайындарынан баамдоого болот. Маалымат булагы Арбакежи. Нурзат Токтосунова. Мен балалуу боло албай жүргөндө кээ бир энелер көңүлүмдү оруткан. Нурзат Токтосунова менен Максат Натырбеков куздуу болгондон бери наристесинин сүрөттөрү менен да бөлүшпөйт. Жана ал тууралуу көп маалымат бере беришпейт. Бул тууралуу ал. Кызымды көп кеп кылбаганымды, сүрөттөрүн салбаганымды энелер туура эле түшүнсө керек. Көзүм катып тапкан кызымды эмес, кээде иш-чарадан келип, чоң элемен көз сөздөн суй жыгылам. Анан каргадай кызымды аяйм, корuyм. Дагы бир себеби, мен балалуу боло албай жүргөндө кээ бир энелер көңүлүмдү орутуп кандай бактылуумун, балам бар жана башка сөздөрдү айтышчу. Албетте алар менен катташпай калгам. Себеби жакшылар сенде эмне жок болсо баса белгилебейт да. Силердин араңарда да бала күткөндөр бар билем. Ошондуктан кайра чыгарганым осолсураак болуп калбасын дедим. Андан көрө менин баракчам силерди билимге, аракетке, позитивге шыктанган баракча болуп кала берсин дейт алып баруучу айым. Маалымат булагы Арбакежи.